Мен Қалқулова Гүлайым Балтабаевна, Кулунду аймагына караган Булакбаш айылында тургуну болом. Кулунду айыл өкмөтү Тажикстанга чек-аралаш жерде жашайбыз. Шуну туура тамактанууга кургатып, кышы менен компотко сок кылып алабыз, 5 сахар кылып. Мен эрте менен эрте турам, туруп келинге кичине болсо жардам болсун дейм. Нан жабабыз биргеликте. Ол наныны жасап берем, тандырга от коет. Анан мынантип мөмө жемиштерибиз азыр бышып атат, ошону биргеликте теребиз. Анын арасында маалымат жеткиргенге жүрөм. Айылдык ден соолук комитетте иштешип жүрүп, коомчулук менен активист катары иштеп жүрүп, 20-жылдан бери мына 4 жыл болуп кетип атат. Ушул USAID мыкты азыктануу долбоору менен иштеп келдим. Кош бойлуу эне, мисалга сен балаңды 6 айга чейин толук эненин сүтү менен азыктандырышың керек. Булакбашта биринчи связь жок эди, биз үймө кыдырып, кыйналып иштегенбиз. Мен эч эсимден кетпейт бул ишчи. Ар бир тоо таштарга кырма-кыр, сайма-сай жүрүп иштегенбиз. Кыздар жамаатта айткыла, чогултуп тургула. Азыр барып семинар өтөм. Азыркы убакта ушул связьды дагы жүгүрүп койдурдум эде. Койдуруп энди электронный болуп, WhatsApp аркылуу эле таштап коем. Кээ бирде өзүм ушу бет маңдай сүйлөшүп жеткирген жакшы болот деп, ушу элдердин алдыга барып туруп түшүндүрмө берем да. Мөмө жемиш, жашылча жемиштерде бул витаминдерге бай азыктар экен да. Ошон үчүн бизге пирамида, туура тамактануу өмүргө өбөлгө экен да. Долбоордун алкагында мен айтып кетсем, бул элге маалымат жеткиздик да биз. Аз кандуулуктун алдын алуу, туура тамактануу, кош бойлууларга туура тамактануу, балдарга 6 айдан 2 жашка чейинки туура тамактануу боюнча элдердин билимини өркүндөтүү үчүн иштешип келдик. Сууду үнөмдөйсүңөр, туура колду жуунун эрежесин. Башында айтып кетсем, элдер мындай башкача кабыл алып, окубайлы, ыргытып жиберген күндөр деле болду. Азыркы күндө жакшы кабыл алып, бизге рахматын айтышып, келечекте балдардын ден соолугун ойлоп силер туура эле иштеген экенсиңер, элди кыдырып деп ыраазычылыгын билдирип жатат элдер. Гүлайым жеңем маалымат берет. Азыркы учурда өзүбүз ошол маалымат алгандан кийин мыкты азыктануу долбоору үйрөткөн үчүн биз ушундай жер жемиштерди өзүбүз өстүрүп, өзүбүз бышырып алганбыз. Ошолорду дагы үйрөткөн боюнча биз холодильникке салып тоңдуруп алабыз. Кышында дагы булар өзүнчө витамин болот балдарым үчүн. Элдер азыркы күндө шириндикке барбай, сахарды балдарыбыз көп жечүп эле, шоколадты көп жечүп эле. Азыркы күндө кичине азайып, элдер түшүнүп келатат да. Мыкты азыктануу долбоорунун колдоосу менен туура тамактануу, аз кандуулуктун алдын алуу боюнча биз семинарларды өттүк. Ошол семинарлардан биз энелерге үйрөтүп, жакшы ийгиликтерге жеттик. Мурда ич өткөк, сарык оорулары көп болчу. Аз кандуулук менен ооругандар дагы көп болчу. Азыр азайып калды. Мен бул жасаган ишим айылда жасасам, мисалы үчүн элибиздин ден соолугу сак болот, бала чакасынын ден соолугу сак болот. Дени сак эне болсо, дени сак бала төрөлөт дейт. Ошондой балдар төрөлсө, биз келечекке бир чоң салым кошкон болобуз дейм.